Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Арбаун мин саадатил мар'i ан такуна завжатуху салиха ва ауладуху абрар ва худдаху салихин ва якуна ризқуху фи баладихи." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Төрт нәрсе бар дейді. Бұл төрт нәрсе инсандың бақыттылығынан болса болады." Бұл дегені қайсы бір инсанда ушул төрт нәрсе болса, ал инсанды бақыттылы инсан деп айтсақ болады. Ал төрт нәрсе қайсы? Біріншісі, айякуна заужатуху салиха. Инсанда, қайсы бір инсанда анын аялы динден түшүнүгү бар болса, ал эркек бактылуу деп айтат. Пайгамбарыбыздын башка хадистери бар. Ал-мар'ату салиха нисфуд-дин. Жакшы аял бул диндин жарымы дейт. Инсанда, эркек кишиде диндин жарымы гана бар экен сизде азыр. Эгер үйлөнө элек болсо. А эгер жакшы аял алган болсо, ал ошол жакшы аял менен анын дини толтурат деген сөз да. А эгер азыр үйлөнгөн болсоңуз, ушул учурда жакшы аялыңыз болсо, сиз эң бир бактылуу инсандардын катарындасыз. Пайгамбардын хадиси. Ва ауладуху абрар. Жанагы төрт нерсенин дагы бирөөсү, анын балдары ата-энесине күйүмдүү, балдары ибадатчы, балдары динден түшүнүгү бар балдар болгон болсо, ал инсан дагы бактылуу. Балдарынын динден түшүнүгү болсо. Ва хултау салихин, жана дагы хулатау. Анын аралашкан инсандары, тактап айтканда, анын чөйрөсү, дос жарлары, кошуналары, айылдаштары, кыскасы дегеле ушул анын аралашып жүргөн инсандары жакшы инсандар болсо, ал дагы бактылуу инсандар. Сиздин досуңуз зынага эмес, балки мечитке айта турган дос болсо, мечитке чакыра турган дос болсо. Арака эмес, жакшы bir мечиттин bir салым кошойлу, кандайдыр bir жакшы иштерге салым кошойлу деген дос жарларыңыз же кошуналарыңыз же ошондой bir аралашкан инсандарыңыз болсо, ал инсандардын бактылуу. А төртүнчүсү ва айякуна ризқуху фи баладихи. Анын мээнети, анын кеспи, анын иши өзүнүн шаарында, өзүнүн айылында болсо. Ал дагы өтө бир чоң бактылуу. Мигрант болуп чет өлкөдө жүргөндөрдү карасаңыздар, алар акча табышы мүмкүн. Алар жыргап жашагандай болуш көрүнүшү мүмкүн. А бирок алар мекенге болгон кусалыгы, мекенге болгон сүйүүсү, али деле ал жакта ушул мекеними бир көрсөм, туулган жерими, туулган топурагымы бир көрсөм деген арзуу менен жүрүшөт да ал жигиттерчи көпчүлүк. А эгер кайсы бир инсанда ушул төрт нерсе болсо, ал төрт нерсенин бирөөсүн эле анын рызкысы, анын тапкан тамак ашы, тактап айтканда анын иши өзүнүн айылында же өзүнүн шаарында болсо, ал инсан бактылуу деп айтылат. Бул бактылуулуктун белгилери экен бирөөсү. Kana an-nasu idha ra'aw awwala thamara ja'u bihi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa idha